Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Россияга учуп кетти. Делегациянын курамы. Президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Россияга жөнөп кеткенин өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Сапардын жүрүшүндө Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Өлкө лидерлери күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Ошондой эле расмий сапардын алкагында Жапаровдун башка расмий адамдар менен жолугушуусу пландалган. Мындан тышкары мамлекет башчысы 9 майда ардактуу конок катары Москвадагы жеңиш парадына барары айтылды. Расмий делегациянын курамы: Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Жээнбек Кулбаев тышкы иштер министри, Муратбек Азимбакиев президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы, Марат Иманкулов коопсуздук кеңешинин катчысы, Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы элчиси, Улан Ниязбеков ички иштер министри, Аскарбек Жаныбеков айыл чарба министри, Тилек Текебаев транспорт жана коммуникациялар министри, Данияр Амангелдиев экономика жана коммерция министри, Кудайберген Базарбаев эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри, Таалайбек Ибраев энергетика министри, Нурдан Орунтаев Бишкек шаарынын вице-мэри. Казакстан Бишкек Нарын жолунун жээгин эмне себептен тосуп жатканы айтылды. Иллюстрациялык сүрөт: Бишкек Нарын Торугарт жолундагы Казакстанга караштуу 800 метрге жакын транзиттик тилкеге казак тарап инженердик тосмолорду орнотуп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда, казак тарап буга чейин транзиттик жолдун тилкесине спираль түрүндөгү убактылуу көчмө тосмо коюшкан. Ал боюнча 4 майда эки тараптуу макулдашуу жүргөн. Учурда Азия жана Достык май куюучу станцияларына жол жабык, бирок транзиттик жол мурдагыдай эле ачык. Жолдун Кыргызстандан кирген тараптарына кошумча белгилер коюлуп, өтүү эрежелери жазылган такталар орнотулган. Чек ара кызматы айдоочуларды бул тилкеден токтобой өтүүгө, жүргүнчүлөрдү же жүктөрдү түшүрбөөгө, салбоого чакырат. Бул эреже бузулган учурда Казакстандын мыйзамы негизинде айыппул салынары эскертилет. Айта кетсек, социалдык тармактарга Бишкек Нарын Торугарт кан жолунун түштүк тарабынын казактар менен тосуп жатканы боюнча видео тараган. Жергиликтүү тургундар Казакстан чек араны мыйзамсыз кесип өткөнүн айтышып, нааразычылык билдиришкен. Өкмөт коррупцияны алдын алуу боюнча стратегиялык план иштеп чыкты. Коррупцияны алдын алуу боюнча 2023-2025 жылдарга карата стратегиялык иш-аракеттер планы иштелип чыкты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Максаты коммерциялык уюмдарда башкаруу процессинин айкындуулугун камсыз кылуу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө ишкерликти мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндө коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү. Пландын ишке ашышына коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктук органдар мониторинг жүргүзүшөт. Мындан тышкары президентке караштуу коррупцияга каршы ишкер кеңеши, жарандык коом жана бизнес ассоциациялардагы сырттан көзөмөл жүргүзүп турушу зарыл деп айтылат кабарда. Бийлик мындай жол менен мамлекеттик органдарга калктын ишенимин индексин жогорулатууну көздөп жатат. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан тышкары бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылыбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муздап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айлануусу начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айлануусу жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жогорку Кеңештин төрагасы Бакиевди реабилитациялоону сурандыбы? Басма сөз катчыдан расмий жооп. Социалдык тармактарга Жогорку Кеңештин учурдагы төрагасы Нурланбек Шакиевдин 2022 жылдын апрель айында
Курманбек Бакиевди реабилитациялоо өтүнчү менен башкы прокурорго кайрылган катынын сүрөтү тарады. Катта Жалал Абад облусунун тургундары Шакиевден Бакиевдин атын калыбына келтирип, аны реабилитациялоону суранышканы айтылат. Ал кезде Шакиев спикерлик кызматты ээлей элек болчу. Катта Кыргызстандын жетекчилиги саясий элитанын ортосундагы ынтымакка жана тынчтыкка кызыктар деп айтылат. Парламент спикеринин басма сөз катчысы социалдык тармактардагы кат жасалмай экенин жана Шакиевден андай кайрылуу болбогонун билдирди. Айрым маалымат каражаттарына жана интернеттеги баракчаларда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев тарабынан фракция лидери кезинде жазылды деген жалган каттын сүрөтү таралды. Каттын номери андагы Курманбек Бакиев тууралуу айтылган сунуштар жана аягында коюлган колдагы жасалма экенин белгилейбиз. Айрыкча чыгыш номеру 6-66-51-22 болгон кат эч кандай базада жок. Тилекке каршы технологиянын өнүккөн мүмкүнчүлүктөрүн туура эмес багытта пайдаланып, жасалма документтерди жасоо жана жашуун булактар аркылуу жалган маалыматты таратуу адатка айланганы өкүндүрөт. Андыктан төраганын атын булгоо максатында ушундай жалган маалыматтарды таратып, коомчулукту дүрбөлөңгө салуудан карманууга чакырабыз, дейт Алтынбек Деркенбаев. Assalamu alaikum туугандар, амансыздарбы, урматтуу подписчиктер. Биз сиздерге бир жаңы ролик тартып коек дедик. Оюнубуз жакындап калды. Жакын арада финалды белгилейбиз, туугандар. Шашылыңыздар. Бул телефонду мен неге кармап турам? A48 2 сим карта чөт, 32 памятты, өтө жакшы телефон. Буну утуш үчүн 3 шарт бар, туугандар. Бул сиздерди күтөт. 3 шарт. Ушу видео чыгышы менен каналга подписка болушуңуз керек, лайк басышыңыз керек. Видеонун астына комментарийга салам деп туруп, номериңизди тамга түрүндө калтырып коюшуңуз керек. Мен эртең воскресенье или понедельник күнү видеону ачып, прямой эфирге кирип, ушу телефондун ээсин таап, бирөөңүздөргө берем, абсолютно бекер беребиз, туугандар. Эми биздин оюнда ушул көрүп турганыңыздардай 5 машина бар. Биздин 5-чи машинабыз кичине кечигип калды, доставкада эле күткөн жокпуз. Машиналар менен бир тааныштырып коеюн. 5-чи Ford машинаны алдыңкы видеодон көрүп алсаңыздар болот. Биздин алдыңкы машина Toyota Avensis, туугандар. Toyota Avensis жылы 2007, коробка автомат, объем 1.8, салон кожа, көрүп турганыңыздай зынк машина. Кийинки машинабыз Honda Fit жылы 2003, коробка автомат, бул объем 1.5, күчтүүрөөк машина, объем 1.5. Дискалары кымбат, өтө турушун көрүңүздөр, өзү башкача турат, чөткөй. Бул Fit машинабыз. Үчүнчүбүз дагы Fit, кызыл, объему 1.3, кичине экономичный, жылы 2003, таза, бар жогу таза машиналардын, туугандар. 5 машинанын тең состояниясы таза. Бул акыркы машинабыз предпоследний Mazda Geno деп коет, объему 1.6, коробка автомат. Ичи кеңири, Subaru спортивный машинага окшогон. Анан өзүңүздөр көргөндөй 5-чи машинабыз ол доставкада жүрөт. Таанышып алсаңыздар, кийинки обзордон көрсөңүздөр болот. Анан бул машиналардан чектелбестен бизде 120 конвертте 2000 рубльден акчалай приздерибиз бар. Номерди кантип аласыздар? Билет, номер билет алыш үчүн экрандагы номерге Сбербанк уланган чекти жөнөтөбүз. Кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет жазып беребиз. Баарыңыздарга ийгилик, ушул машиналарды 1000 рубльге утуп алыңыздар, туугандар. Боомдо 4 күн бою жол маал менен жабылат. 10 майдан 13 май күндөрү Боом капчыгайында таш кулатуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, Бишкек Нарын Торгар жолунун 131-чакырымында коркунуч жараткан таштар атайлап чүрүлөт. Күндүз саат 9-дан 3-кө чейин маал менен чектелип, транспорт бир тилке гана өтүп турары айтылды. 30-40тан ашык автоунаа топтосо, таш чүрүү иштери токтоп, аларды өткөрүүгө уруксат берилмекчи. Мындай иштердин аталган тилкеде таш кулоо коркунучун, кырсыктын болушун алдын алуу максатында жасалып жатат деп айтылат билдирүүдө. Быйыл дыйкан фермерлерге каралган арзан насыянын 64% берилип бүттү.
Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору боюнча элеттеги дыйкан фермерлерге 1,9 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилди. Бул туурасында Айыл чарба министрлиги билдирет. Маалымат 4-майга карата алынган кредиттер 2 категорияга берилет. Ага кредит 2 категорияга берилет. Ага ылайык өсүмдүк өстүрүү багытында 421 миллион сомго 1015 насыя алышкан. Ал эми мал чарбачылык менен алектенүүгө 1 миллиард 480 миллион сомго 3179 насыя берилген. Баарын кошо эсептегенде 4194 насыя алуучуга 1 миллиард 901 миллион сом чегерилген. Жеңилдетилген кредитти мамлекеттик айыл банк жана РСК банктан гана алууга болот. Быйыл айыл чарбасын каржылоо 11 долбооруна республикалык бюджеттен 3 миллиард сом каралган. Учурда аталган сумманын 63,7% өздөштүрүлгөнү айтылды. Нижегородто россиялык жазуучунун унаасы жардырылды. Россиянын Нижегород облусунун Борский райондагы трассада жазуучу Захар Прилепиндин автоунаасын жардырышты. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Маалыматка ылайык Прилепин жаракат алып, айдоочусу каза болгон. Жазуучунун маалымат кызматы анын абалы жакшы экенин кабарлады. Россиянын тергөө кызматы жардыруу боюнча кылмыш ишин козгоп териштирүүнү баштады. Аларда Нижегороддун аймагынан полиция кызматкерлери автокөлүктүн жарылышына тиешеси бар деген шек менен бир кишини кармаган айтылды. Прилепин Донбасста жаңжал башталгандан кийин аскердик кабарчы катары барып, андан соң ДР башчысынын кеңешчиси болуп дайындалган. 2016-2018 жылдары ДР армиясынын өздүк курамынын иштери боюнча спецназ батальонунун командиринин орун басары болгон. Январда ЖМКлар ал атайын операцияга ыктыярчы катары кеткенин жазышкан. Бүгүн радио жана байланыш кызматкерлеринин эл аралык күнү 7-май Кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин күнү. Бул майрам 1895 жылдын 7-майында орус физиги Александр Попов дүйнөдө биринчи радио приемникти дүйнө коомчулугуна жарыя кылгандан кийин түзүлгөн. 20-кылымда маалымат каражаттарынын ичине радио өзгөчө орунду ээлеп келсе, 21-кылымда интернеттин заманбап технологиялардын өнүгүшү менен бул каражат өзүнүн актуалдуулугун жоготуп бараткан сыяктуу. Марал радиосу 2012 жылдын январынан тарта эфирге чыга баштаган. Алгач 2 облустан 2017 жылы 7 облуска тең жеткиликтүү болгон. Шарттуу түрдө 2,5 миң адамга жеткиликтүү деп саналып, 24 саат бою үзгүлтүксүз эфирге чыгып келет. Кыргызстанда былтыр балык өндүрүү 2 эсе өстү. Кыргызстанда 2022 жылы балык өндүрүүчү 2 эсе өстү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда 2021 жылы балык өндүрүү 103,044 тоннаны, былтыр 207,729 тоннаны түздү. Балык жана балык азыктарын экспорттоо 2021 жылы 5183 тоннаны, 2022 жылы 6871 тоннаны түзгөн. Буга чейин Россельхознадзор Кыргызстандын ветеринардык кызматына 2023 жылдын 16 февралынан тартып, россиялык алуучуларга бардык балык ишканаларынан форель жана форель икраларынын сертификациялоону токтотуу өтүнүчү менен кайрылган. Бул маселе боюнча Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков 13 апрелде билдирүү жасап, текшерүүдөн өткөн бардык ишкана бир жуманын ичинде балык экспортун жандантааларын маалымдаган. Орусияга балык экспорттоо токтогондон бери Кыргызстандык ишкерлер 4 миллиард сомго жакын чыгымга учраганын 4-майда өткөн балык багуучулардын биринчи курултайында Балыкчылар ассоциациясынын төрагасы Урмат Жумалиев айткан.